balımızı başlayabiliriz. Ошон үчүн биздин депутатыбыз Мен ошону айтайын, директор барайын айтты го, бирок эгерде ошо мында ордуда кырдаалда чыгып кеткендер болсо биринчиден ушул нерселер болмок эмес. Эгерде чыгарыш керек бизге август айындагы курс болгон санарип мугалим деген курста биз 5 күн сааттан кеч окуп сонун окудук. Ошондон алган билимдерди бүгүн жаттап төгүп бердик да. Мен биринчи разылык ишкетти. Ошончо окуп боюнча өтүп келип анан биздин мектепке келип эки мектептин мугалимдерин жыйнап сонун окуп өтүп берди. Онлайн сабагыбызды алган Эмне үчүн айрыкча ушул катышмаларды алып ушуларга гана жооп берсем, барлык сабактарда барлык жерде ыйман болуп, курман болуп, анан тарбия таасир жакшы нерсени издегим келет да. Ошол үчүн ушуларды алып биринчиси көркөмдүк боюнча азыркы биздин барлык мектептер маданият ошол болуп атат, туурабы? Кыргыз мугалимдер сентябрдан баштап жылдын аягына чейин тил майрамы менен башталып, тил майрамы менен Норуз калпак күнү, аялдар майрамы иши бүт барлык майрамдар тинчилердин башында да. Анан маданият кошо болуп аткандан кийин ошол мугалимдерди өз бир гана текшеримиз барлык предметтин мугалимдери өзүнүн жумуштук сөз жеткирүү деңгээли, сөз сөйлөшүлүгү, басканы, окуусу, сүйлөөсү, аткаруусу барлыгын окуучуга өзү болуш керек. Эгерде мугалим тыкылдап, шыкылдап, такылдап, шакылдап ошол менен бирге адилеттүү болуп турса, маданияттуу болуп турса, кайсы окуучу мугалимди ээрчитпесин, туурабы? Ушундай мугалимдер көп болсо, окуучу ээрчит, окуучу уялат, тартипти бузганда. Анан аны ээрчит, аны үйрөтүп да, устатып да, эжеке сиз суроо бере албаса, сабагын мамлекеттер ар бир кызыктууларга ушуга аракет бар. Демек бул бизге милдет да, ушундай бар болуш керек. Мен өзүм мактанам жок, жалгыз элин айтам. Анан экинчиден Манайшанда өзүнө баа берген эмнесин алып, сөймендик классын 7 класс, анын ичинен 17-18 этник алганыбызда. Булар Кудай сактасын, ушундай заман болуп калды. Адамдын кийген кийимине, байлыгына карап мамиле кылышат да. Менин окуучуларым да ушундай жүрмөйлөр көп. Себеби алардын үйлөрүнө барып сүйлөшүп, батирде жашашат, батирге акча төлөп, анан кийин ол кишиге беришет. Күнөмдүк жумушка жардам кылышат. Менин окуучуларым дагы алардын ата-энелери барышат. Анан барган күндөрү мага айтышат, окуучу базар, башка күндөр сабакка келет, башка күндөр ата-энеси менен бирге барып жардам беришет. Күнөмдүк жардам жумуштан акча таап иштешет да. Ушул окуучуларда анан өзүнө өзү баа берүү деңгээли төмөн, орус айтканда самооценкасы төмөн. Ошол окуучулар менин барлык класстарда байкайм. Алардын биз өзүнө өзү баа берүүсүн көтөрүшүбүз керек. Эгерде балдарыбыз ушултан баштап 11 жагынан кийин университет өмүр бою шылтый ушундай өзүнө баа бере албай жаман адамдын тагдыры маанилүү да. Барлык адамдын тагдыры маанилүү. Биз ошол тагдырларда жооптуз да. Башкы мугалимдер, аларды биз ачып чыгышыбыз керек, аларга жардам беришибиз керек. Руханий, моралдык жактан, жан дүнүйөсү жактан колдош берип, биздин милдет да ошол жумушчулар бар. Андан кийин тапшырма суроолу. Муну санарыбыз болгон балдар азыр кайсы жакка агылып атат. Ошол агылып аткан жактан жакшы нерсени кабыл чыгарган чоң туура балдар деле ошол кирип кетти. Анан мен мисалы айтсам, болуп кетип, чоңойгон маселелер нозулап келип, анда ойнойт кызым. Азыркы приказ калчы деген сыйкылды. Анан жана кемир депутат менде. Кемир тууралуу сумкасы. Мен жардам бергенде бассам, кемирди өлтүрүп салып. Анан мен шок болуп калдым. Мен ага жардам бергенде, жардам берген функциянын өзү жок. Ноутбукта, телефонда, ошол оюндарда. Ошол чыгаргандар миллиондоп акча түшүп да алага. Бирок алар дүйнөнүн балдарынын моралдык жагы, психологиясын өлүп атканын ойлогон жок алар. Аларга аларга акча түшүп болду. Мына азыр балдар ошол оюндарга чыгып кетти. Биз ошол оюндан барып ушул нерсени санарбыз. Бүт сабак колдонушубуз милдет болуп калды. Бул мыктайлык болуп калды бизге. Андан кийин баалоодо критерийлерди жарыялаган бул дагы мектептик маданият ошол анан таркатмада ушул машыгышты көрдү жазды, чындап сөйлөдү. Ал балдарыбыздын угуу жөндөмдүүлүгү, анан аны эске сактап калуусу
Анан кийин ошол керектүү маалыматты ичинен издеп табуу жөндөмдү көрсөтөт. Ошон үчүн мен ал жөнөкөй коштум. Анан ыргыз азыр билесиздер, балдарыбыз өзүнүн жашоосуна, кошунасына башка жүрөгү нааразы, маалып жүрөт. Туурабы? Депрессиядан келиндерден баштап, кичинекей баладан баштап, чоң аксакалга чейин бардыгыбыз жашоого нааразы. Булар каяктан болуптар? Буларга шык бериш, мотивация. Неге биз сүйүшүп, биз ушундай сонбузбу? Неге ушундай жерде жашап атабыз? Ушундай